Кыргызстанда аткаминер болом деген адам, саясатчы эч бир шартка карабай кыргыз тилин билиши керек, үйрөнүшү керек. Тигил Эрула мырзанын кесиптештери чыгып алып айтып атпайбы, мен кандай күнөөм бар кыргыз тилин билбегеним үчүн депчи. Бул уят сөз. Депутат үчүн бул уят сөз. Менин кандай түп-түз күнөөсү бар. Анткени өзү үйрөнбөй жатат. Мен деле орус мектепте окугам. Мен деле орус тилинде билим алгам. Бирок жоопкерчиликти сезип, кыргыз тилин үйрөнүп жатам да. Мурунку кыргыз тилинде сүйлөгөн Айбек менен азыркы кыргыз тилинде сүйлөгөн Айбек салыштырса эки башка. Ар бир адамдын өзүнүн эң биринчи жоопкерчилиги деген ойдомун. Кыргыз тилин билүү. Буга Садыр Жапаров да күнөөлүү эмес, буга Айтматов да күнөөлүү эмес, Путин да күнөөлүү эмес. Эң биринчи кезекте саясатчылар билиши керек. Уялбай анан чыгып алып, анан бунт болуп кетет. Мына партиялаштар мырзанычы, Эрула мырзанын, анан тиги менин күнөөм жок деп уялбай айтып жатышат да. Бул ошолор үчүн уят деген ойдомун.